Assalamu alaikum, tug'anlar, dostlar. Mana bu bizdin uy. Ушул үйдө жашайбыз. Ошо биз менен чогуу жашабасаңар дагы биз менен чогуу жүргөндөй болуп, өзүңөрдү Америкада жүргөндөй кылып, ушул биздин видеодон өзүңөр сезип калгыла. Ралли бул көк жар сыяктуу да, кыскасы мындай. Жакшы район. Жакшы район да? Андан бул өзүнчө шаар, бирок Ралли как Бишкектин эле шаарындай. Андан кийинки Дюрам, же болбосо андан кийинки жанакы Керилер, булар деген жанакы Сокулук, Кант деген сыяктуу жерлерде да. Ошон үчүн булар аралыктары алысыраак. Эмнегедир Америкада ушундай айнек эшиктер болот экен да. Көп эле. Мына кире бериште эле мына бул жерде звоногу бар экен. Анан бул экинчи эшик. Ичине жаап, бекитип койсоң болот. Иличтердин баары үйлөрүндө кармагычтары негизи ушундай стилде болот экен да. Мындай зал болот экен. Залды dining room деп коюшат экен. Бул жакка деген үйгө келген конок ушул жерге отуруп, бир чыны кофе ичип, анан кайра кетип калат экен. Эмелер бир башкача болот экен булардын. Аны дагы үйрөнүп алыш керек экен да. Ачылып калат экен. Бул жакка киргенде half bathroom деп коет экен. Эмеси ваннасы жок, туалет да, кыскасы. Демеси менен. Үйгө келген коноктор кирет бул жака. Андан кийинки эшик кир жууган комната. Бул жака жууйсуң. Samsung 15 же 20 килограмм жөнүп атат да. Эшикке кир жаят деген жок экен да биякта. Свет айынан кет. Так, мына. Бул жакта дагы бир өзүнчө бир ушундай эме бар экен. Ушул жерге диван алып келип, отуруп алып, тияка деген отту жагып коюп, кофеден ичип, үй бүлөлүк кечки эс алуу, күндү ушул жерден өткөрүшөт. Окшойт негизи. Биз болсо балдарга ылайыктап бул жакты ойногон комната кылып салдык. Негизинен Ханшан кызыбыздын оюнчуктары бул жакта. Мына кухнясы чоң экен. Комплектте окшойт да. Микроволновкасы, кенен, газ плитасы да чоң. Кыргызстандан келген казанды да кошо ала келгенбиз. Мойкасы, бул жакта көбүнчө мойкалар удобный экен, идиш жуганга мага аябай жакты. Эгерде раковинанын ичи, мойканын ичи кирдеп калса, сууну агызып туруп, анан мындай тартып туруп, каптырып, кайра киргизип коет экенсиң. Идиш жууган мойка. Бул жагына идиштерди салып туруп эле. Анан normal wash дегенге коюп туруп эле, стартты басып койсоң, бир 45 мүнөт жууп экен. 45 мүнөттүн ичинде идиштеринди жууп, кургатып коет. Мен балдарым сууну көп ичишет да. Ошол бир нерсеси жакты. Ушул жерде фильтрованный сууну каалашынча эле мынтип алып иче берет экенсиң. Биз Кыргызстанда жүргөндө күнүнө бир 5 литр, 10 литрден суу сатып алчубуз. Үйдө 5 киши аябай көп эле акча кетчү да.
ошонусу жакшы экен. Анан бул жактан мына мынтсең ice cube деп экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Киргенде эле оң жакта балдардын ваннасы бар экен. Бул жакта цветтерин өчүрбөй кетиптир булар. Америкада унитаздарды атайын балдардыга ылайыктуу чапыс кылып жасап коюшат экен. Ваннасы да ошо балдарга ылайыктуу. Бул жактан астын караса болот. Биринчи киргенде эле 3 комната. Бул жакта балдардын бөлмөсү, биз кызыбыздын ойной турган бөлмөсү кылып койдук. Светин күйгүзүп туруп, если жарыктын кереги жок болсо, өчүрүп коебуз. Вентилятор керек болсо, аны иштетип коебуз. Бул үйдүн ээси орустар, москвалыктар. Ошондуктан штораларды биздин постсоветский страналардын штораларына окшош. Мындай бактар көрүнүп турат. Булардын ачылганда да башкача ачылат экен. Биздикине окшоп мындай. Мына жеринде илгичи бар экен. Шу илгичте мындай кылып туруп эле. Үйдө тартканда сеткасынан аба кирет. Абаны эртең менен турганда киргизип, кайра мындай туруп жаап коебуз. Бул жакта дагы бир байкаганым, Америкада мындай эшиктер көп экен. Мен өзүнчө комната го деп ойлогом, бирок андай эмес экен. Мындай эшиктер полотенце, шейшеп, кийим кечек, китеп, ошондой сактап койдук. Кийим кечек, китеп салса болот экен. Жакшы экен, удобный. Мага лично жакты. Андан кийин экинчи бөлмө. Балдар жатат бул жака, Чыңгыз менен Мырза. Мына бул жакта дагы люстра. Люстрага кандай десем, люстра менен 3 в 1 болуп калат экен да. Люстрасы да бар, жарыгы да бар, вентилятору да бар. Короче, кыскасы жакшы окат экен. Бул жакта ар бир комнатада ушундай шкафтар болот экен. Ал жака кийим кечелерди сактап коюш керек, сактап койсо болот экен. Америкада көп мастер бедрум деп коет экен, ошолордун ичинде сөзсүз ванна туалети болот экен. Өзүнчө ваннасы, душу бул жакта өзүнчө. Сыртынан көрүнгөн үйлөрдүн баары мына сыртынан тетигинде көрүнгөн менен окшош эле. Ичтери ушундай эле да. Эч кандай мындай алардын да катылып турган эле сырлары жок экен. Бүт эле окшош. Мастер бедрум, анан жанагындай балдардын комнаталары кичинекей комнатадан 2-3, кете 4 ушундай болот экен. Башка болгону ошол.
кошуналар бул жакта бир кемпир жашайт баласы менен. Тетиги жерде турган көк машина электрический май куйбай эле айдап кетишет да. Өзүнүн где-то бир 80-де окшойт. Өзүнүн бир машинасы бар, баласынын бир машинасы бар. Тетиги жакта болсо чоң семейкалар жашашат. 3-4 баласы бар, кээде эшикке чыгып балдар ойнойт. Бул үйдө болсо биз башында ойлоп атканбыз да, эжеси, сиңдиси жашайт экен деп. Көрсө булар деген гүл кыздар экен да. Бирөөсү көк машина айдайт, бирөөсү кызыл машина айдайт. Экөөнүкү тең чоң внедорожниктер да. Любой жумушту жасашат. Кээде чыгып ойнойт, экөө баскетбол ойношот. Бул үйдө болсо жалгыз кемпир жашайт. 80-ге барып калса керек. Өлө кыйын кемпир да. Күндө ошо бай турат окшойт, ошо күндө келип, жана ар кандай услугалар келип, чөптөрдү кыркып кетет, крышанын үстүн тазалап жууп кетишет. Келип могу эшиналдарды тазалап шыпырып кетет. Ушунун баарын заказ берип коелет. Бир күн дагы ошондой келбей койгон болбойт да. Чөптөрдү келип кыркып турушат. Үйдүн ичине жатып алып эле заказ берип эле отурат. Крышасынын үстүнөн бери жудуртат. Ити бар, 3 ити бар. Ошо 3 итин дагы жалдайт. Дайыма бир кыз келет. Ошол гүлайт этип жетелеп алып чыгып, анан кайра берип коюп кетет. Негизи мындай үйлөр $1600 болот экен ай сайын. Андан сырткары коммуналкалар менен кошулганда коммуналкасына $350 болот экен. Кыскасы ар жак бир жагы менен кошулуп, интернет менен кошулуп $2000 болот айына. Бул жакта огород сыяктуу эле, бирок могу токой болуп көрүнгөнү мененчи бул ар жагы үйлөр да. Тосуп албайт экен, биздикине Кыргызстандыкында. Токойдо орангутандар бар деп. Биз мисалы монун баарын тосуп туруп, өзүбүздүн немебиз кылып алабыз. Коёндор чуркап жүрөт экен, жапайы коёндор бар экен. Момундай эле чуркап жүрөт экен. Коёндор, тынчычкандар. Мен Кыргызстан болгондо тузак салыптым эле. Бияктан коркот экенсиң, тийсең, полицейский чуркап келеби деп. Бияктан тийишпейт экен. Эликтер бар го, алар да чуркап жүрө берет экен. Азыр чыта көрүнбөй атат. Ошондой. Бул үйдүн неси жакты, неси жаккан жок, өзүң эме катары. Бул үйдүн жаккан жерлери үй чоң, бар жыгач, эшикке чыксаң токой. Да, адам аябай эс ала турган жер, эң жакшылары. Жакпаган жер эмне? Үйдүн сапаты, салынган сапаты өтө начар. Биздин үйлөргө салыштырмалуу, биякта көбөлө панельный экен. Кыскасы үстүнөн бассаң ылдый жакка чейин кыйчылдап угулуп турат экен да, экинчи этажданчы. Ошонусу жаккан жок. Так калганы в принципе нормально эле, калганы нормально. Биринчи күнү келгенде бир жума жашадык да, биз американецтердин үйүндө. Ошондо биздин же машинабыз жок, же эчтекебиз жок. Бул жакта мындай экен да. Машинаң жок, сен буту колуң жоктой эле экен. Ошондуктан эгерде бул Ралый шаары аябай эле чоң шаар болгондуктан, мисалы алысыраак жактан квартира чыгып калса, анда бизди эч ким ташымак эмес болчу да. Ошондуктан ошо биздин тааныштарыбыздын үйүнүн жанынан чыгып калганы бул биринчи плюсу. Экинчи плюс job offer деген жумушуңдан сага неме бербесе, албайт башка жакка. Албайт, справка бербесе, үй, квартира бербейт экен да Америкада. Бизде Кыргызстанда жөн эле киргизе беребиз го. Ошон үчүн биз кире албай калдык да башында. Айла жок, кымбат үйгө кирдик.
Анан 2 ай жашап туралы деп. Анан эми бияктан кетип. Негизичи бул үй кымбат деле эмес. Анткени апартменттерди экөөбүз эсептебедик. 1300 болчу ал деле. 1300 эмес, эгерде канчалык срогу кыска болсо, ошончолук кымбат төлөйт экенсиң, канчалык 1 жылга кылсаң, ошончолук арзан болот. Анан тиги илфи, анан буга төлөдү, тиги төлөдү деп атып бир топ чыгып кетет да. Ошондо эсептегенде апартменттерге, двухкомнатный апартментке $1400 төлөмөкпүз. Андан сырткары административдик фи, анан депозитти кошкондо $2000 чыкмак да, двухкомнатный квартира. Аны сразу чыгып кете алмак эмессиң. Контракт деген жаман да, контракт 1 жылга чыкканда. Булар да жанагы апартмент деп коет, квартира чыкканда деген. Ушундай үйлөрдө панельный, анан бири-бирин угула берет, сүйлөгөн угулат. Анан кичинекей балаң болсо, кичинекей балаң тынч отурбай, чуркайт, тебет. Экөө бири менен согушат, мисалы эки уулу балам меники бири менен. Кичинекей кызым ыйлайт. Анан ошентсе тиги жалап анан жалап жазып, ошенткен ошондой процесстен өткүм келген жок да, ошон үчүн Эзатка Кыргызстандан келатканда эле айткам, эми кандай болсо дагы үйгө эле чыгалы, өзүнчө. Кыйкырасыңбы, эмне кыласың, балдарың кенен ойнойт. Анын үстүндө дагы могу пандемиянын убагында тиги жугуп калуу коркунучу да аз болот. Ошондуктан Америкага келатканда эч ким жок болгон бир аз кыйыныраак болот. Эгерде тааныш болсо, анда жакшы, эжең, тууганың, тигинин кандай десем, тайке жээниң болсо бир топ эле жеңил болот экен. Андайың жок болсо кыйын. Эч ким жок келген өтө кыйын. Биз эгерде машинабыз жок болсо кандай кылмак элек? Биз машинабыз жоксо айла жок, тиги Uber алмакпыз, Uber менен, такси менен бармакпыз, эптеп, анан бир машинаны арендовать этмекпиз, күнүнө $50 төлөп. Айла жок, ошондой кылмакчы да, эмне кылмат элек башка айлабыз жок болмок. Анын үстүнө ковидтин да убагында кыйын эле болмок. Кыйын. Негизи көчүп келүү өтө бул чоң процесс экен да. Башында мынтип оңой эле ойлоп аткам, барып самеле акча деги бар эмеспи, барсам тиги жакшы эметип кетем, тигини алам, муну алам деп, жок андай эмес экен. Бир топ кыйынчылык. Отелге барабыз деп ойлоп аткам. Бир топ кыйынчылыктар чыгат экен. Башында отелге баралы дедик, анткени дегенде билесиңер баарыңар, коронавирустун убагы Кыргызстандан тиги эми ал тиги бурул эже биздин баягы жердеш эжебиз. Бирок ошончо деле үй бүлөнүн үстүндө барып, өзүң Кыргызстандан келатсаң, коронавирус жолдун баары жабылып атса, анан вирусту барып үй бүлөсүнө жугузуп коесуңбу деп коркот экенсиң. Анан ошон үчүн бир отелге чыгалы дедик, бирок тиги эжекебиз болбой койду да. Биздикине эле келип тургула, эми жашасаңар, 1-2 жума жашайсыңар, 1 ай жашайсыңар, жашап тургула деп такыр болбойт экен. Бирок ошончо деле биз өтө аракет кылып атып, ушу 1 жума турдук. Анткени дегенде ушу 1 жуманын ичинде жумуш квартира таба албай, тигини таба албай издеп атып, анан ушу Кудай жалгап ушул үй чыгып калды. Ой, сүйүнгөнүбүздү айтпа, сразу эмебизди алдык, анан ошо эжекебиз бияка жеткизип койду. Кыскасы ак жолдо үй болду да бизге. Үй болду да бизге. Жакшы болду бизге. Жакты баары сонун, жакшы. Туугандар, достор, жана жердештер, айылдаштар, классташтар, группалаштар, баарыңыздар. Биз менен чогуу ушул биздин кичинекей видеобузду көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Аягына чейин дагы көрүшкөнчө кийинки чыгарышта көрүшөбүз.